Оролбеков Ақтан чабат. Емін районы Жаңыжол айылы. Екінші номерде Муфаса атту Гүлік, атасы Ақ Савин алдыңардан өтөт. Мусафа, атасы Ақ Савин, енесі паспорт. Ешенқұлов Рамилбектіке Мұқталы ұлы Мықтыбек дайырдаған Алымбаев Баяман чабат. Талас облысы Бақайата районы. Мұна аттар алдыңардан өтіп атат. Ардақты көрермандар көңіл бұрып, жақшына қаймағаны беріп, қандай мықты төрт аяғы төп келішкен Гүлігіт ат деп бір жақсы тілекменен қарап отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Үшінші номерде алдыңардан өтіп баратқан Таңчолпан атты Гүлік, Орозоев Бақыттықы, Таалайбек Бұрғанақов дайырдаған Алышбаев Рысбек чабат, Ысықкөл Чолпан ата. Төртінші номердегі Гүлік Қарақұш, Жайнақов Ратбектіге, Саяпкері өзі, Тоқтобеков Бақыт чабат, Чүй облысы Тоқмоқ шары. Бешінші номерде Бөрлі атты Гүлік, Қантемірдіке Қалбаев Стал, Саяпкері Жеңіс чабат, Чүй облысы Соқұлық Төшбұлақ айылы. Бешінші номердегі Гүлік. Алтыншы номерде Айғашқа атты Гүлік, атасы Гектар, енесі Разарикен, Арықбаев Нұрбектіке, Мырзабеков Чыңғыс дайырдаған, Амир Мырзабеков чабат, Күй Гүнту айылы, Соқұлық. Жетінші номерде Телторы, бұл жаңасы 2 жашында 2024 жылы жылдың мықты құнаны болған. Ұшы 4 чоң байген ұтып алған Телторы, Қағаздиев Мұраттықы, Жақбеков Бекзат дайырдаған Бектуров Нұрсултан чабат, Талас облысы Чатбазар айылы. 8-ші номерде Қайнар атты Гүлік, бұл екасы Абдылдаев Жолчубектіге, Адиев Замир дайырдаған, Мелисов Баяман чабат, Бишкек шары. 9-ші номерде Сафа атты Гүлік, бұл жаңасы Айғыр, Алтай жылқы чарбасынықы, Атакеев Исламдықы, Адиев Аман дайырдаған Нұрбол чабат, Талас Қызыладыр. Жаңылбасақ Сафа жақындары, ұшы март айының башшағында Талас облысында ат чауыш мелдеші болған, осы жерде баш байгені елеген, бұл 2-3 чауышы бұйылқы жылда. 10-ші номерде Жигит атты Гүлік, Құмысбеков Русландықы, Руслан өзі дайырдаған Арген Усупжанов чабат, Ысықкөл Түп Сарықол айылы. Жаңасы Айғыр екен. 11-ші Аққұш атты Гүлік, Асаналиев Қаныбектіге, Мелис Асаналиев дайырдаған Азиз чабат, Чүй облысы Чүй районы 11 жылға айылы. 12-ші номерде Насип атты Гүлік, бұл айтылуынан Нехилдің баласы екен, енесі Изольда Қошалиев Мұқайдықы, Айдарбек Соңқылов дайырдаған Бекнияс Үсенов чабат, Талас облысы Қызылақтияуыр айылы. 13-ші номерде Достық атты Гүлік, Саршенбаев Нұрхандықы, өзі дайырдаған Арлен Сейітбеков чабат, Талас облысы Арал айылы. 14-ші номерде Игілік атты Гүлік, Саматбеков Өмірзақтықы, Бекжан Құшбеков дайырдаған Құшыбақов, Замирбеков Манас чабат, Жалалабад Тоқтоғыл районынан. 15-ші номерде Айтояқ атты Гүлік, Авасқан Алихандықы, Ақматалиев Нұрғазы дайырдаған Жекшенбеков Апыш чабат, Жалалабад облысы Тоқтоғыл районы. Жана 16-ші номердегі Гүлік, бұл Ақтілек жаңасы Урматбек Самаевтықы, Манас Екенбаев дайырдаған Абылайбеков Баяман чабат, Чүй облысы Чүй районы, Тоқмоқ шары. Ошоменен 16 баш аламан, 10 айлампаға, 19 000 метр аралыққа чабылат. Жалпы байге фонду 500 000 сом, биринчиге 250 000, екіншіге 125 000 сом, üçüncüге 65 000, төртіншіге 35 000, бешіншіге 25 000 сом байге. Алеме аламан атчауыштың байгелерін атчауыш ойындары бойынша Арғымақ Федерациясының президенті Атакеев Исламбек Таласбекович, жана спорттың ұлттық түрлері бойынша дирекциясының директоры Өмірбеков Улықбек Нарымбекович байге тапшырат, ерте қавардар қылайын. Азыр саналу, мына азырдағы бір 200 метр жерге аттар айдалат, сары түздегі футболка менен балдар чабат, 16 баш.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, андан ары топ байгеге келип жеттик. Жалпы 19 километр 10 айлампа. Таныштыралы, экинчи Муфаса экинчи номер менен, үчүнчү номер менен Таң Чолпон аттуу аргымак, төртүнчү Каракуш, Аратбек Жайнаковдун аргымагы, бешинчи Бөрүлүү, алтынчы Айгашка, жетинчи Телтору Мурат Кагаздиевдики, сегизинчи Кайнар, Жолчубек Абдылдаев, 9-чу Сафа, Ислам Атакеевдин аргымагы, 10-чу Жигит, Руслан Күмүсбектин аргымагы Казакстандан келген, 11-чи Аккуш, Кадыбек Асаналиевдики, 12-чи Насип, Мукай Кошалиевдин аргымагы, 13-чү Достук, Нурзан Шаршембиевдики, 14-чү Игилик, Өмүрзак Саматбековдики, 15-чи Айтуяк, Нургазы Акматалиевдин аргымагы, 16-чы Актилек, Урмат Самаевдин аргымагы. Алмаз байкеге чоң ыраазычылык. Мына ушу бүткүл дүйнөгө салбы урунду таратты. Азыр эл аралык кадыр баркы бийик оюнубуз салбы урун. Ошол эле Көкбөрү оюну, эмне деген даңаза, эмне деген мыктылар ушундай даражага жеткирди. Эрегиш оюну бүгүнкү күндө Азия чемпионатын өткөргөндө бийик деңгээлге жетип жүрөт. Ачылганына мына 4 жыл болсо дагы ат оюндары федерациясы тыйын эңмей кыз кулмай оюндары мына чабандес каскадерлор менен Казакстан менен мыкты алакада болуп ушул жакшы ийгиликтерди жаратып келатат. Айбара келди, Аламандын күлүктөрү жөнөдү. Стартты берилди. 19 километр 10 айлампа. Менимче бул жүрүш бүткөнчө 1-5 жакындап калса керек. Айбара келди. Омин мыкты суутсун. Мына Аламандын күлүктөрү атырылган боюнча жөнөдү. Алдыңкы сапта бараткан бул 3-чү номердеги Таң Чолпон баштап 1-чи айлампага кеттиңер. Алгачкы айлампа. Азырынча алгачкы жүрүштө аралыктар жай гана аралыкта жүрөт. Эми ылдамдабайт, бир калыпта жүрүп, андан соң соңку аракеттерде гана ылдамдыктар кошуларын белгилеп өтүшүбүз керек. Алгачкы айлампа көз ачып жумганча эле артка таштады чабандестер. Дагы 9 айлампа жол эми гана башталды. Жакынырактан азыр кайсы аргымак керегин айтабыз. Буга чейин журголордо деле, ошо топ байгеде деле эң соңку биринчи болуп келе жаткан аргымак аягында калып жаткандыгын көп эле көрдүк. Азыр деле так ошондой эпизод орун алып калышы толук мүмкүн. Бара келди. Эми күлүктөрүбүз жөнөдү. Ардактуу көрөрмандар, эми жалпы ат чабыш оюндары боюнча кичине бир маалымат берип туралы. Биринчи айтылгандай, мына ат чабыш оюндары эң биринчи айлампа кетти. 4 федерация, жакын аралык, алыс аралык жана жорго салыш Күлсары федерациясы ошо менен бирге баарынын өзөгүн түзүп эң башында турган улуттук ат чабыш Аргымак федерациясы. Аргымак федерациясынын курамында тай чабыш, кунан чабыш, топ байге мелдеши жана Аламан ат чабыш бар. Мына азыр аттар көбөйгөнү, жылкы чарбалары жана ат ээлери көбөйгөнү, ушу байгебиз көбөйгөнү 4 федерация түзүлүүгө негиз болду. Эл аралык алкакка чыгып атабыз. Ошого салым кошкон даңазалуу аксакалдар, саяпкерлер, федерация жетекчилери ушул жерде турушат. Ар биринин эмгеги чоң. Бир ушу жаштарды, ошондой демөөрчүлөрдү колдоп бир кол чаап сүрөп туралы. Экинчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. Экинчи айлампага жөнөдүңөр. Алдыда бараткан бул 3-чү номердеги күлүк. Аркасынан 13 кетип баратат. Экинчи айлампага кетти. 3-чү номер Таң Чолпон, Ысык көл Чолпон ата. 13-чү номер Талас Арал айылы Достук кетип баратат. Мына экинчи айлампаны көздөй жөнөдү. Бара келди, экинчи айлампага кетти.
Атын атаса құты сүйінөт, емне деген керемет байгелер қойылып атат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, мына ошол агенттиктин алдында спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция бар. Өзүңүздөр билгендей, ушул дирекция улуттук оюндардын саясатын жүргүзөт, байгелерин уюштурат жана өткөрүлүш мелдешинин жоопкерчилигин алып, канча жылдан бери, 2012 жылдан бери жакшы эмгектерди аткарып келатат. Кудай буюрса, мына эл аралык алкакта чөйрөбүзгө, жакын өлкөлөрүбүзгө таанылып калдык. Улуттук спорттун өзүнүн жүзү бар экени, ата-бабадан келаткан улуу өнөрдү жайылтуунун өрнөктүү жолун элге көрсөтүп келатат. Ошол эле ат чабыш оюндары, көкбөрү, салбуурун, эреңиш, мына тыйын эңмей, кыз кулмай оюндары, ат оюндары, бүт бардыгы ушу ата оюндары деп аталып атат. Андан сырткары тогуз коргоол, ордо баштаган оюндарыбыз бар. Кыргыз күрөш, алыш күрөш, классикалык күрөш түрлөрү, айкүр чүкө оюндары, ар биринин мелдеш байгелери бар. Ар биринин бүгүнкү күндө өнүгүүгө алган багыты, кадамдары жакшы нерсени бизге жеткирип атат маалыматтарды. Ошого баш көз болуп жетекчилик кылып аткан спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция. Жалпысынан спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын аткарып аткан эмгеги айтууга арзырлык. Мен дагы бир ирет ушу аламан ат чабыштын байгелерин тапшырчу инсандардын атын атай кетейин. Өмүрбек Улукбек Нарымбековичти, мына азыр эме аламандын күлүктөрү 3-чү айлампаны көздөй жөнөйт. 3-чү айлампаны көздөй. 10 айлампа, 3-чү айлампаны көздөй. Эми күлүктөн күлүк өтсө 4 аяк тыбырайт. Карачы, күлүктөр бири-бирин байкап, карап, мунун баары саяпкердин жана чабандестин 3-чү айлампага кеттиңер. 3-чү айлампага кеттиңер. Üçüncü aylampаны көздөй жөнөдүңөр. Жигиттер 3-чү айлампага. Алдыда мына толук 8 айлампа чабылат. Чоң ат чабыш, мына аламан ат чабыштын байгелерин тапшырууга Улукбек Нарымбековичти, Исламбек Таласбековичти жана Дене тарбия спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы жаштык дирекциясынын директору Бакиров Келдибек Эркинбекович. Ушу байге тапшырууга 3 адам даяр болуңуздар. Келдибек Бакиров спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясында директордун орун басары болду. Улуттук спорттон өсүп чыккан жигит бүгүн жаштык дирекциясында директор болуп жакында эле кызматка киришти. Андыктан эмгек жолу, аракети, ийгилиги бекем болсун. Улуттук спорттон алган тарбиясы, усулу келечек ишинде ийгилик берсин деп биз аламан ат чабыштын байгесин тапшырууга чакыралы. Даяр болгула. Бакиров Келдибек Эркинбекович. Мына ушул 3 адам аламан ат чабыштын байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. Üçüncü aylampa akırındap soňuna çygyp bara jatat. Aldıda dagы tuura 7 aylampa bar. Üçüncü bolup azırınça 3-çü aylampany jyyntyktoogo
Биринчи сап бул 13-чү номер Достук аттуу аргымак ылдамдык жайлап калганбы же кошпой жатабы? Достуктун ылдамдыгы жай. Андан соң ийгилик бара жатат. Бөрүлү 9-чу Сафа аттуу аргымак бара жатат. 11-чи Аккуш. Ал ушул аргымактар биринчи сапта. Алдыда бараткан 13-чү номердеги Достук Арал айылы таластын күлүгү Ану Улай 16-чы номердеги Токмок шаарынын күлүгү кетип баратат. 4-чү айлампага жөнөдүңөр. Азырынча топ жалпы 5-чи номер Бөрүлү алдыңкы сапта, андан соң Айтуяк бара жатат. 12-чи Насип аттуу аргымак, ал эми артта 10-чу номер менен Жигит бара жатат. 7-чи Тел тору дал ушундай. Көчмөндөр оюну өткөндө ушу 2-чи, 3-чү көчмөндөр оюнунда Байтору деген күлүгүбүз эң мыкты ийгилик жаратып намыс алып берген. Ошондо кыргыз эл артиси Алы Туткучев Байтору деп ыр чыгарды эле. Азыр эми акыркы 6 жылдан бери кыргыз казак ортосунда дага саңа айланган Карагыз аттуу күлүгүбүз бар. Мына ушу Алы Туткучев сөз обонун жасып, Карагыз деген мыкты ыр жасты, даярдады. Ошол ырды Жанар Туратова деген кызыбыз ырдап чыгып аткан маалы ошо Байторунун жолун жолдогон Карагыз деген ырга бир кезек берип коелу, маке. Азыр аттарыбыз 4-чү айлампада келатат. 4-чү айлампа жана буга чейин Алы Туткучев агабыздын Байтору деген өзгөчө болчу. Эми кыргыз казактын көрөткөн Карагызга дагы жаңы ыр жазылган экен. Жалпы сиздер менен биргеликте дал ушул Карагыз аттуу ырды тыңдайт экенбиз. Салбурун Федерациясына бир кол чабуулар болсун, баракелде. Мына ушу дүйнөнү дүңгүрөтүп, бүгүнкү күндө канча жер жүзү болсо ошол аймактын баарын өзүнө караткан Салбурун Федерациясы. Азияда, Африка, Америка, Европа, кайсыл жерде болбосун биздин Салбурун дүйнөгө таңаза болду. Ошонун башында туруп, ошол иш-чаранын атасындай болгон Алмазбек Акунов агабызга жана жалпы командасына ийгилик бар болуңуздар. Ат баракелде. Мына аттарыбыз азыр 5-чи айлампаны көздөй жөнөлүп келип калган маалы. Мелдештерде туу жыгып намыс сактаган. 5-чи айлампага кеттиңер. Уягынан көрдүңү кумдун учканын, жанга бөлө басманын сур булуттарын. Карагыздын таштаган арышысы ал, алгалай бермекеним Кыргызстаным. 5-чи айлампага кеттиңер, 5-чи. Каршы соккон шамалга аптыгат кара, жер сабаган өлүктүн дүбүрдүн коштоп, жүрөк булкуп көдөлдү каттылап барат. Уягынан көрдүңү кумдун учканын, жанга бөлө басмадын сур булуттарын. Бешинчи айлампа акырындап жыйынтыкталып бара жатат. 5-чи айлампа бул жолу кайсыл аргымак биринчи келе жатат? Азыр так көрүнөр эмес. 5-чи айлампа 13-чү Достук, 13-чү болуп Достук азыр биринчи келе жаткандай. Достук Баракелде эми байкадыңарбы, биздин аттар сарайлар тарапты, күнчыгыш тарапты карасаңар ылдамдыкты берип, атаандаштык башталды. Ат чабыштын табияты ушундай өзү.
азыр баштаганда жайдан баштайт, ортологон маалда ири келип 5-нчи айлампа эми соңуна жакындайт. Алдыда дагы 5 айлампа бар. Калганда күлүктүн күлүгү аныкталат. Ортого чыккандар жакындашып, айтор кызыкта. Айтор кызыккан кишиге баштан аяк ат чабышка кызыккан көргөн кишиге ат чабыштын бир кумары өзгөчө. Мына эми 5-нчи айлампаны жыйынтыктап, 6-нчы айлампаны көздөй жөнөйлү деп биздин күлүктөрүбүз келип калды. 10 айлампа, 10 айлампа. Мына азыр фиништик түздүккө алдыңкы бараткан эки ат чыккан маалы. Мына ушул эки ат алдыңкы сапка чыгып, башы башталганы келатат. Мына алдыңкы сапта 6-нчы айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 6-нчы айлампаны 13-чү достук азырынча 16-нчы номердеги биринчи жана Актилек Урмат Самаев нармагы. 13-чү номердеги Күлүк, бул достук. Шаршембаев Нурхан даярдаган Күлүк алдыңкы сапка чыгып кетип баратат. 6-нчы айлампаны көздөй жөнөштү. Калган күлүктөр жоон тобу менен мына кайрылышка 500 метрлик кайрылышка чыккан маалы, калганы жоон тобу менен келатат. Демек буюрса эми теңинен оодук деген бул белги. Алтынчы айлампага кеттиңер жигиттер. 6-нчы айлампага. Мына 6-нчы айлампаны 3-чү болуп баштап бараткан 9-чу номердеги Сафа жана калган күлүктөр жоон тобу менен 6-нчы айлампага кетти. Алтынчы айлампа алдыда дагы жол узун. 6-нчы айлампага эми келип жеттик. Азырынча 6-нчы айлампаны жыйынтыктап бул Сафа келе жатат. Сафа. Андан соң 10-чу болуп жигит келе жатат. Руслан Күмүшбектин аргымагы жана калган жүрүштөр андан ары уланып бара жатат. Ошол эле Кара Куш бар. Кара Куш алыста калып кетти окшойт. Айгашка 6-нчы айлампа ошентип соңуна чыгып бара жатат. Бара келди. Мына 6-нчы айлампада күлүктөрүбүз кайра сарай жакка келип калды. Эми ардактуу көрөрмандар, ат чабышынын шартында мына могу чабылып аткан аттар тайгунандан бери көз алдыда өттү. Ар биринин жеңиш байгелери арбын. Могуреки 16 ат буга чейин көп байгелерди алып жүргөн. Ошону даярдаган саяпкерлердин да эмгеги чоң. Чапкан чабандестер 2 жылда бир чаап, балдар чоңоюп кеткен сайын алмаша берет. Бирок саяпкер менен күлүк чуркаса күлүк күнүндө тулпар тушунда болуп алар кала берет экен. Ал эми жаш чабандестер саяпкерликке өтүп кетет. Азыр бирөөнү мактайын десем ар жагында 15 күлүк калат. Бул 16 аттын жетишкен ийгиликтердин баары көз алдыда. Кудай буйрса ушунун баары алдыдагы көчмөндөр оюнуна даярдык көрүп аткан маалы. Эми 10 айлампа болсо мына 7-нчи айлампаны көздөй жөнөйлү деп алдыда бараткан ат алдыга чыгып кетип баратат. Мына алдыбызга келди. 7-нчи айлампаны көздөй жөнөдү. 10 айлампа болсо 7-нчи айлампаны көздөй жөнөдү. 13-чү номердеги достук Шаршембаев Нурхандыкы өзү даярдаган Арлен чаап баратат. Бул аттын атасы Тизи Ридлер, энеси Милая Фея деген даңазалуу күлүк айгыр менен бээден өзү 3 асый айгыр. 7-нчи айлампага кеттиңер. 7-нчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 7-нчи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 7-нчи айлампага кеттиңер. Айланып кетейин канат жанакырды бир жакшы коюп берип койчу мөйнөн ойнуңу. Элдин баары эле жаңы угуп келатканда жаңылдын бети ачары болуп атса, аалы Туткочовдун байторусун баарыбыз ушу ат чабыштын өзгөчөсү ырындай көрөбүз. Эми мына аалыкебиз кара кыска ыр чыгарып атат. Негизи ат чабыш оюндарына арналган ырлар азыраак эле. Ашып кетсе бир 5-6 ыр бар. Жана эркектерге арналган 3 ыр бар сыяктуу эле. Атаке ичпеч ата дегендей эле эркектерге 3 ыр бар го, анан ат чабышка деле өзү 4 ыр бар болгону.
Анан жаңыр чыкканы биз үчүн майрам болуп аткармагандар үчүн жалпы улуттук оюндун Кыргызстандын желегинин жүзүн көрсөткөн ыр деп айтсак жаңылышпайбыз. Кана бир сүрөп колдоп олтуралы, ыр үстүндө ат чабыш көрөлү. Республикалык ат чабыш оюндары боюнча Аргымак Федерациясы жетекчиси Атакеев Исламбек Таласбекович өзүңөр көргөндөй жогортон топ байгеде дагы байгеге ээ болуп отурат. Ушу былтыр мамлекеттик 5 чабышты, андан сырткары Талас кубогу мелдешин Алымбек Таткаевдин ал айда өткөн тоюнда дегеле жалпы 11 номердеги Ак Куш аттуу күлүк Чүй 11 жылга Чүй районунун күлүгү токтоп калыптыр. Таң көрү турмуш ушундай болот. Бизге жеткен федерациянын айтуусу боюнча аттын буту сынып кеттир. Эми баары буйруктан. Эң башкысы шакшагын коюп тазалап, мындан ары өздөштүрүү багытында, асылдандыруу багытында колдонсо болот. Ал эми үстүндөгү балабыз аман болсун. Биринчи рядда 5 номер Toyota Avalon машиненин ээсин алып койгула дейт. Ошону гана жарыялайм. Ошол жер машиненин жанына барып тур. Эме көкпөрү көрөйүн деген киши ал машинесин унутуп калды болуш керек. Анан реклама берип келе бермегиле, торпогум жоголду эле, чай керек, май керек деп, мындай. Азыр ат чабышка бир сүрөм болсун колдоп туралы. 7-чи айлампа бүтүп 8-ди көздөй жөнөшөт. 7-чи айлампа бүттү, 8-чи айлампа көздөй азырынча Насип биринчи сапта келе жатат. Насип 8-чи айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 8-чи айлампа билинбей ошентип 2 гана айлампа калып барууда. 13-чү сап менен азыр Достук биринчи болуп бара жатат. 13-чү Нурзан Шаршембаевдин аргымагы. Андан соң 10-чу сапта Жигит Таптакыр алыста калып калды. 4-чү Каракуш алыста калып калды. Азыр кайсы бир аргымак эсимен чыгып калды. Бир атты жарыштан чыгып буту сынганы дагы айтылат. Эми мындай жарыштарда андай учурлар көп эле болот. Буга чейин да бир аргымактын буту сынгандай элес калтырды. Эми кийинки жарыштарына ийгиликтерди каалайбыз. 8-ci aylampaga ketти. Аттардын чаңы эми чыга баштады. Чаң эмнеден чыгат? Чаң күчтөнгөндө, ылдамдыкты бергенде. Башында акырын аттарды кармадык элек 5 байга бар болчу. Мына эми 8-ci айлампадан баштап коюу чаңды чыгарып, аттын баары чыңалып, 8-ci айлампа кетти. Дагы да болсо Жигит биринчи сапта ушундай даражага жеткирип, ушунча убакыт аралыкка даярдаган саяпкердин мээнет эмгеги абдан чоң жаткандай. 13-чү номер менен Достук дагы да болсо биринчи сапта келе жатат. Карагылачы, мына 8-ci айлампада аттардын келаткан маалын, тигине сарайлар жакта келатат. Азыр эле башталып атты эле. Эми ушул ырдын күүсү менен 9-чу айлампага кетет. Кана. Достук биринчи сапта келе жаткан жана дал ушул жерден Достук лидерликти тарттырат окшойт. Арыш таштаган саяпкерлер сынынан айып таппаган. Достук акырындап кала баштады. 12-ci номердеги Насип Достукту басып коюуга жакын жок. Бул 9-чу номерде Сафа Ислам Атакеевдин Сафасы басып коюуга жакын. Ал эми 12-ci Насип 2-ci сапта келе жатат. 15-ci Айтуяк ал 4-чү сапта. Алгалай бермек деним Кыргызстаным. Алгалай бермек деним Кыргызстаным. 9-чу айлампа. 9-чу айлампага кеттиңер. 9-чу айлампа ошентип жыйынтыктоочу айлампага жакындап калдык. Азыр Айтуяк 4-чү сапта бара жатат. Жер сабаган күлүктүн түбүртүн коштоп, жүрөк булкуп көдөндү каттылап барат. Уягынан көрдүңү кумдун учканын, жанга бөлөп асмандын сур
karakterini, aylandırgan alaman talapkerini, balasınday bap estep dilin düşünmön, Vali rahmat taktagan sayap gerine. Uyağınan gördün mü kundun uçkanın, şanga böyle basmanın sur bulutların, kara kızgın taştagan arşısı mal, algalay vermek benim Kırgızistan'ım. Uyağınan 9-нчы айлампа бүттү. 10-нчы айлампаны көздөй аргымактар сапар тартып бара жатат. Ошентип дээрлик жыйынтыктоочу учурду деле жакындап калдык. 10-нчы айлампа кайсыл аргымак экени билинген жок. Азыр ылдамдыкты эми кошо турган мезгил келип жетти. Буга чейин достук, ийгилик, айтуяк аттуу аргымактар биринчи сапта келе жаткан. Азырынча ал аргымактар бизге көрүнөр эмес. Соңку айлампа кетти. Дагы да болсо достук биринчи сапта келе жатат. Эми кол чабуулар сүрөөлөр менен соңку жыйынтыктоочу айлампаны көздөй жөнөшөт. Жыйынтыктоочу 10-нчы айлампага кетти эмесе жигит бара жатат. 7-нчы номер Телтору бара жатат. 12-нчы Насип. Азырынча Телтору биринчи сапта. Соңку айлампа 6-нчы болуп Айгашка да бара жатат. 7-нчы Телтору, 12-нчы Насип азыр 2-нчы сапта. Эми 8-нчы номер Кайнар андан ары өз жүрүшүн уланта албай токтоптур. 7-нчы Телтору эмесе биринчи болуп чыкты. Аралыкты бир топ эле узартты. Ылдамдыкты деле ошеттен кошот болуш керек. Жетиштүү, эң мыкты тактикалык аракет көрдү. Эмес болсо дагы Чавандесе Телтору биринчи болуп келе жатат, бирок артындагы аргымактар дагы жетип коюуга жакын. Байгелерди тапшырчу инсандарды, адамдарды мен атматадым эле даяр болуңуздар. Телтору акырындап биринчи болуп келе жатат. Телтору жакындап дагы калды. Жана эки аргымак анын артынан кубалап жатат. Телтору Мурат Кагаздиевдин аргымагы азырынча биринчи болуп келе жатат. Жакынырактан көрсөк туромого Телтору 7-нчы номер жаңылбай эле таанып жатабыз. Ылдамдыктагы жетиштүү. Бул ылдамдыкты эми токтотуу мүмкүн болбой калды окшойт. Ийгиликтүү, өтө ийгиликтүү. Алдыга чыгып алды Телтору. Кандай керемет көзүрмө. Биринчи сап эми Телторуну кууп жетпейт менимче. Ал эми экинчи болуп 9-нчы Сафа Ислам Атакеевдин аргымагы экинчи болуп келе жатат. 7-нчи Телтору Мурат Кагаздиевдин аргымагы ошентип биринчи бир аз камчылап да койсо болчу да, арага аз гана убакыт калды. Ал эми экинчи болуп ким Айгашка кууп барат. Мына сага Телтору 19 чакырымга созулган аралыкта биринчи болду. Экинчи 9-нчы Сафа Ислам Атакеевдин аргымагы экинчи чыкты. Үчүнчү бул 12 Насип Мукай Кошалиевдин аргымагы. Ал эми 4-нчы 6-нчы номер Айгашка 4-нчү келди. Азыр эми калыстар айтат 4 менен 12-ни. 4 менен 12-ни калыстар айтат. Жана Азыр 1 байге, 5 байге. 5-нчи байге ким бизге ошол ракурсту көрсөтсө жакшы болмок. Аргымактын ылдамдыгы байкасаңыздар Телторунуку Фиништин жанында биздин дагы да болсо токтобой жатат. Телтору кеминде дагы 5 айлампага даяр көрүнөт. Чындыгында өтө мыкты тапталган. Телтору бүттү, ал келди. Бизге кийинки ракурсту көрсөтсө жакшы болмок. Кагаздиев Мураттыкы Телтору
Бекзат Жақбеков даярдады, Бектуров Нурсултан чапты. Талас облысы Чат Базар. Телтору ошентип биринчи келди. Талас обласы Чат Базар айылынан келген аргымак. Ээси Атакеев Исламбек, Адиев Аман даярдаган Нурбол чапты. Талас облысы Кызыладыр айылы. Ай баракелди. Ай, Таластың күлүктөрү чыгып атат, Таластың күлүктөрү чыгып атат. Алдыда Таластың көкбөрүсү турат деп элдин баары күтүп атат. Кандай отурасыздар, жакшыбы? Ай. Намыс барбы? Ой, рахмат. Ой, бұлай. Ой, президент нарынға барса сілер көлге келіп алдыңар бы? Бара келді. Ардактуу меймандар, эми 5-чи ат келе албай атат окшойт, көрүнөбү? Мен жерде туруп көрүнбөй атат. 5-чи ат келе атабы? Келиңиздер эми, могу чабылган күлүктөрдү 1-чи, 4 орунду ээлеген күлүктөр келе берсе, жана байге тапшырчу мен атын атаган жетекчилер келип берсеңиздер. Ой, моунда 5-чи байгенин аты келе атат. Бара келди. 5-чиге байге бар. Бастырып могу шашпайлы желдирип өтүп кет. Марадан өтүп кет. 5-чиге байге бар. 13-чү номердеги Достук Талас облусунун күлүгү. 5-чиге байге бар. Мына 5-чи байге Достук. Атеси Шаршенбаев Нурхан өзү даярдаган Сейитбеков Арлен чапты. Ошо менен 5 байге болчу. 5 байге бар. Аттарды алып келели. Ашырбек Сардаров мырза, Ашырбек Айбекович, башка алыс аттарды алып келсеңер, дароо байгелерди тапшырып салалы, кийинки оюндарга кезек берели. Туура, кичине убакыт оюндун эрежеси ушул, так сааты менен баардыгы кетпейт. Эң башкысы кырсыгы жок, жакшы оюн өтүп атат. Бирок оюндун жүрүшүндө кичине убакыттардын узарып кеткени бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кең пейилдүү кыргыз эли жыл жаңырган Ноорузда улустун улуу майрамында пейилди көңүлдү бийик коюп, жакшынакай маанайда колдоп отуралы. Жеңүүчүлөр келип берсеңиздер. Мына мен башында дагы элге журтка бир рет маалыматты кенен айтып коеюн. 1-чи келген күлүккө байгеси 250 000 сом, акчалай байгеси жана ат жабы, диплом, кубоктору менен тапшырылат. Ал эми 1-чи келген күлүк Телтору атасы Бешкашка. Бул Кагаздиев Мурат агабыздыкы. Бекзат Жакбеков даярдады. Бекзат Жакбеков өткөн 2025-жылда дагы казак-кыргыз ортосунда эң көп ийгиликтерди жараткан саяпкер.
Чавандес Бектуров Нурсултан 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Аргыма Федерациясынын чечими менен жылдын мыкты чавандеси болгон. Ал эми Телтору Талас облусунун Чатбазар айылынын күлүгү. Жаңа сый. Экинчи келген Сафа байгеси 125 000 сом. Алтай жылкы чарбасыныкы Аргыма Федерациясынын президенти Атакеев Исламбектики. Аман Адиев айтылуу саяпкер Аман Адиев даярдаган Нурбол чапты Талас облусу Кызыл Адыр айылы. Үчүнчү келген 6 номердеги Айгашка Арыкбаев Нурбектики, Мырзабеков Чыңгыз даярдаган Амир Мырзабеков чапты Чүй облусу Күнтүү айылы. Үчүнчү байге 65 000 сом. Ал эми 4-чү келген Насип бул Кошалиев Мукайдыкы, Соңкөлү Айдарбек даярдады, Үсөнов Бекнияз чапты Талас облусу Кызыл Октябрь айылы. 4-чү байге 35 000 сом. 5-чи орунду ээлеген бул 25 000 сом байгеге ээ болуп аткан Достук аттуу күлүк Шаршембаев Нурхандыкы өзү таптаган Арлен Сейитбеков чапты Талас облусу Арал айылы. 5 байге болсо төртөөнү талас алып турбарсыңарбы? Ай таластыктар ой деп аскем болгондо азыр көтөрөт эле. Байге кут болсун. Эми Кудай буйрса бүйүр кызыткан финалдык оюндар, жеңиштер кут болсун. Аскат, Мирбек, мына бара келди, байге алып аткан жигиттер. Кол чабуулар менен айтылуу разбор менен даңазага ээ болгон Арыкбаев Нурбек агабыз келип олтурат, байге кут болсун. Мына чоң байге 3-чү орун дагы чоң байге. Улукбек Нарымбекович, Келдибек Эркинбекович, Исламбек Таласбекович келип берсеңер байге тапшыралы. Бүйүр кызыткан чоң ат чабыш, ак кула тойтару чуркаган ушул күнгө чейин ат чабыш ат оюндарынын эң улуусу катары Даңазалуу эпосту дастанда дагы ат аталган ат чабыш оюндары. Байгеге 5-чи, 4-чүлөрдүкүн Исламбек Таласбекович тапшырат. Азыр эми жетекчилик кеңешип 3-чү байге Айгашка Арыкбаев Нурбек, Чыңгыз Мырзабеков, Амир Мырзабеков, Чүй облусу Күнтүү айылы Сокулук. Мына 3-чү орундун ардак тактасына чыгып берсеңер. 3-чү орунга. 2-чи орунга Сафа Алтай жылкы чарбасы Атакеев Исламбектики, Адиев Аман даярдаган Нурбол чапты Талас облусу Кызыл Адыр айылы Айтматов району. Ал эми 2-чи орун Сафа Талас Кызыл Адыр келип коелу. 1-чи орунду ээлеген Телтору Талас Чатбазар Кагаздиев Мурат агабыздыкы, Бекзат Жакбеков дайындаган Нурсултан Бектуров чапты. Мына Аскат Кагаздиев, мына Мурат агабыздын уулу, ардак тактага чыккан маалы байгеси 250 000 сом биринчиге. Ат жабуусу жабылып атат. Телтору мурдагы жылы 2024 жылы Кунанында эң мыкты чоң 4 чабышты утуп алган. Мына азыр жаңа сый эмелине келип, баралына толуп, мыкты байгеге ээ болуп отурат. Кол чабуулар менен колдоп туралы. Байгелерде Келдибек Эркинбекович Бакиров, жаштык спорт дирекциясынын директори, мына 3-чү орунду ээлеген Айгашкага Арыкбаев Нурбек мырзага, Амир мырзага тапшырып атат. Чүй облусунун Күнтүү айылыныкы байгеси 65 000 сом. Ислам Таласбекович мына 2-чи орунга Сафа. Өзү тапшырып атат, кол чабуулар менен колдойлу. Аргыма Федерациясынын президенти Сафа Алтай жылкы чарбасыныкы, Адиев Аман даярдаган Нурбол чапты Талас облусу Кызыл Адыр айылы. Ал эми 1-чи орунду Улукбек Нарымбекович тапшырууда. 250 000 сом кубогу, диплому, ат жабуусу жабылды. 1-чи орунду ээлеген Телтору Кагаздиев Мураттыкы, Талас Чатбазар Бекзат Жакбеков даярдаган Нурсултан Бектуров чапты. Чогуу чаран бир сүрөткө чыгып коелу. Аргыма Федерациясынын жалпы
жамаатына, жетекчилигине, демөөрчүлөрүнө, башкы алыс Ашырбек Сардаровга, Илгиз Абубакиров башкы катчыга, жана президент Ислам Атакеевке, вице-президент Мирлан Мамбетовка, жана демөөрчүлөр Алтке баштаган, Мурат ага баштаган демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз.